Саид бергиле. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Мен суроом, менин ишим официальный иш, регистрациям квартирага койгон, бирок Сахарова кагазы жок. Сахаровага вообще барган эмесмин. Мен жаңы жылдан алдың декабрда квартирадан кармалганмын да. Регистрация коюлбаган квартирадан кармалып, отделениеге алып барып штраф жазган. Эки күндөн кийин келсеңер штраф кагазыңарды беребиз, барып төлөйсүңөр деп бизди чыгарып берген отделениедан. Анан эки күндөн кийин бардым, штраф жазган киши жок болуп, кайра кеткен, күтүп отуруп, кайра кеттим. Эртеси дагы бардым. Ошун баягы штраф жазган кишини таппай, 2-3 жолу барып кайра барбай койдум, штрафты төлөбөдүм. Ошол бойдон жүрөм азыр. Мен ошол штрафты каерден издеп таап төлөсөм болот. Мен азыр границага чыгып, Кыргызстанга барып кайра келе турган болсом кандай болот? Ошону билейин дегем. Сайт мындай да, сиздин аябай жакшы жериңиз, сиздики официально иштеткенсиз, бардык документтерди жасайт экенсиз. Эң өкүнүчтүүсү, сиз эмне себептен же болбосо даже да, сиз осмотрдан мына Сахарова барбай жүрөсүз, айтыңызчы. Эмнеге? Просто мен Сахарова чыкканда мен регистрацияга мындай да, сайт да, сиз бул Россиянын закондорун игнорировать эткениңизби, капарыңыз калбаганбы, же анда мындай ошол эки законго түкүрүп таштагансызбы, же кандай, мен түшүнбөйм да. Сиз мигрантсыз, Россия территориясында жүрөсүз, туура айтамбы? Россиянын мыйзамдарын туташыңыз керек. Значит, сиз Сахаровадан өтүшүңүз керек, дактилоскопический карта алышыңыз керек. Эгер дактилоскопический картаңыз жок болсо, жакшынакай иштеген жумушуңуздан айрыласыз. Регистрация, сен кандай законный жүрсөң, налог төлөсөң дагы, дактилоскопический картаң жок экен деп туруп, сен выдворение кылат. Сиз ошону каалап атасызбы? Мен эмнеге, мен түшүнбөйм. Азыр барсам болобу же болбойбу эми? Мен жанатан бери айтып атам. Эгерде сиз Москва шаарында болсоңуз, регистрацияңыз базада болсо, барып өтө берсеңиз болот любой убакта. Эч кандай деле ал жерде Сахаровадан Борекинки кеч келиптир, могу өтпөптүр деп деле кармап кеткен жерлерин редко болуп атат, бирок андай эмес да, баягы анча көп эмес. Башка Санкт-Петербургда жашасаңыз, Екатеринбургда жашасаңыз, сиз уже давно выдворение болуп кетти элеңиз. 2 күн кечиккен үчүн мына выдворение алып ошо Екатеринбургдагы. Эгерде калп десеңиз, менин сөзүм калп десеңиз, ошо Екатеринбургда тааныш болуп чалып, 2 күн кечиксең, же 1 ай кечиксең, же ошол эки законго түкүрүп таштап жүрө берсең, мындай бейкапар жүрө берсең болот бекен деп сурап көрүңүз. Жок, калп дешти. Анан эмнеге мен таң калам да, закондо жазылып турат. 1 айда келдиңби, 1 айдын ичинде Сахаровадан өт деп жазылып турат. Жылына 1 жолу деп. Мен өтпөй эле жүрөм деп мына бейкапар болгонуңуз туура эмес. Так что өтүңүз. Түшүнүңүзбү? Милдеттүү түрдө, желательно жакын арада. Анан экинчи суроо кандай эле сизге? Штрафты төлөбөй калганмын. Эми аке билгенде неме да, аябай спорный момент, потому что эгерде жана милиция өз убагында протокол түзүп жазбаса, возможно, жазбай деле калды болуш керек да. Эми паспорттун данныйларыңызды карап көрүш керек. Анын экинчи варианты бар. Эгерде ошо милиция жазып, ошол эки штраф кандайдыр бир немеге өтүп базага чыгып кетсе, анда сиздин жана госуслугиңизге или картаңызга арест түшөт 1 күн, күндөрдүн 1 күнүндө. Ошондо эле исполнительный производствону карап төлөп койсоңуз болот. А так, ал милициянын аркасынан чуркап, мага штраф саласыңбы же салбайсыңбы, мен штраф алып төлөгүм келип атат дегенсип кайра бара бербеңиз. Ал 1 күн болбосо 1 күн сиздин жанагы госуслугиден же болбосо сайт көчөтпү деген бар, ошондон чыгат, ошондо картаңыз блокировать этилип калат, ошонукинде төлөп койсоңуз деле болот. Көпчүлүгү ошо штрафтарын билбей калып, унутуп калып, мына автобустан алган штрафтан төлөбөй жүрүп эле кийин картам бизге көп эле чыгышат, андай элечи. Мен 2000 сом эмне чыгып калган. Анан баланчанчы айда ушундай штраф болду эле десең, анан ошондо эстешет. Ооба, мен автобустан штраф алдым деп. Так что аны кайра сурай бериштин кажети жок милициядан.
Так что бир күн болбосо бир күн сиздин сайтыңызга түшкөндө эле төлөп койсоңуз болот. Бирок мен азыр 1 айдан кийин границага чыгып келишим керек да, Кыргызстанга барып келишим керек. Ошого кандай Бир штраф 5.000 сом тем более да. Эч кандай ал жерде сиздин границага кирип чыкканыңызга погода кылбайт. Азыр мындай кандай текшерсем, Кубатбай аке, сиз текшерип бере аласызбы? Мен базамды текшерип, баягы кирди чыктыгында кандай кылат? Ошолорду эгер сиз текшерип бере алсаңыз, сиздин личкаңызга чыгайын. Текшертип алып чыга бериңиз. Макул, рахмат чоң. Ишиңиздерге ийгилик. Картаны алыңыз туган. Макулбу, антип жүрбөңүз. Азыр мен 1 айдан кийин чыга турган болсом, азыр өтпөй эле эмди кичине бекинип жүрүп границага чыксам, эч анын немеси жокпу. Кайра келгенде, бирок сразу келгенде. Рахмат чоң. Эки чек бергиле суроо. Эки чек сурооңорду бергиле. Алло. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Мен выдворение алган болчумун, ошол боюнча сурайын дегем. Качан алдыңыз эле? 1 ай өтүп калды уже. Россиянын территориясында жүрөсүз? Жок. Каяктасыз? Кыргызстанда. Сурооңуз кандай анан? Хорошо, выдворение алып турсуз. Кыргызстанга кетип берсиз. Жой турса болобу выдворение, штрафка алуу же башка? Атаңыз же апаңыз гражданин Россиябы? Жок. Эч кандай основание. Эч кандай основание жок болсо, вот биз мисалы үчүн сотко барабыз да, ошол экен выдворение алган кишилер үчүнчү. Анан ошол жерден судья сурайт, хорошо, бул кыргыз эмнеге чыгарайын дейт. Черный списоктон чыгарайын, хорошо, выдворениясын жазайын. Эмне себептен, эмнеге чыгарайын? Мунун Россияда ыйлап аткан баласы бар бекен, же аялы гражданка бекен, же карган ата энеси бар бекен гражданин Россия. Ошону бакканы келиш керекпи? Эмнеге чыгарайын дейт. Анан биз сотко эмне деп жооп беребиз? Эчтегеси жок экен, за красивый глаз, жакшынакай бала экен, супсулуу бала экен, ошон үчүн чыгарып кетебизби? Основанияңыз жок болсо, это 90%, даже 98% проигрышный дело дейт да, утула турган иш. Утула турган ишти мен заранее билип туруп алсам, ал сизге дагы мен мындай үмүт берем. Сиз дагы ойлойсуз, ушул эки чыгарып берет экен деп тура айтамбы? Сиз дагы надежда кыласыз, пландарыңызды кылып аласыз. Анан эртең соттон утулуп калсак, сиздин да настроениеңиз түшөт, менин да настроением түшөт, убактым кетет менин, сиздин акчаңыз кетет. Ошон үчүн выдворенияны без основания, өзүңүз билет экенсиз, без основания жойгонго эч кандай шарт жок. 5 жыл күтөсүз, 5 жылдан кийин анан Россияга киресиз кайра. Анан жана биздин кыргыздардын дагы сайттарында, немелеринде, интернетте, кыргыз сайттарда дагы, орус сайттарда дагы эле адвокат, юристтер чыгып кетти, 100% гарантия деп. 100% гарантияны только мошенник берет. Даже мен основаниясы бар кишиге 100% гарантия бере албайм. Анткени ал чечимди сот чыгарат. Аны мен чыгарбайм. Сот болсо, азыр бир жинди же болбосо нацист сотко попал болсоң, основанияңды карабай туруп эле отказ кылып таштайт. Так что эч кандай 5 жыл ичинде анан тияка акча берип, бияка акча берип, тияка чабып, бияка чабылбай эле 5 жыл күтүп, анан инем, анан келгениң оң болот. Макулбу? Макул. 5 жыл болобу, 3 жыл эмеспи? 3 жыл болот дегендей. 3 жыл деген жок. Выдворение алганда, депортация алганда обязательно 5 жылга запрет салынат. Рахмат. Так, БББ. Бергиле. Сноду. БББда суроо жок болсо Мирлан эке бияктан мен ушул жерде төрөдүм, кыргыз метрика алсам болобу дейт. Албайт да, комментарий. Кыргыз метрика ала албайт, российский метрика алат. Метриканы барып эле ЗАГСтан алат. Эгерде нике күбөлүгү болсо, атасы жазылат, атасы биженде болсо. Эгер нике күбөлүгү жок болсо,
ошол эки атасын ээрчитип барып уже ЗАГСтан установление отцовства деген процедура кылыш керек. Мен сүйлөгөнүм болот абы? Сиз отабыз. Сүйлөй бериңиз, ББ 3Б сүйлөй бериңиз. Менин суроом деп дагы бир жолу. Эми ана жогоруда бирөө сурап өткөндө гайдын алган штрафын экөө протокол берген эмеспи да? Жанагы машинанын текшерип чыгаттыр, ошол жерден алсаң келет деген келбеди да. Анан кантип турган эми Ал сиз штрафты сиз өзүңүзгө жаздыргансызбы же машинага жазылганбы? Штрафты правага жаздым деп гай ушундай деген эле да. Эгер правага жазылган болсо, сиз любой эле жанагы гаилер турат го, стационарный посттор же болбосо гаилер, туура айтамбы? Ошондон өтүп баратып эле түшө калып кечирип коюңуз. Мен да ушундай суроо бердим. Ушундай штраф алдым эле такыр базадан чыкпайт, карап бере калыңыз десеңиз, карап берет ошол жерден гаилер деле. Гаилерден эле жолдо токтоп турган. Бул жолдо эле турат го, жанагылар эчтеке кылбай эле бир шалпыйган гаилер турат го, ушул жерге токтой калып эле, эй, тууганым ушундай штраф алдым эле, чыкпайт төлөйүн десем, ошо карап бере калып, мынакей правам десеңиз, карап бере алам. Анан дагы экинчи суроом, жана мен бир абам бар эле. Екатеринбургда 5-10-20 жылы ошол жылы немеге түшүп калган, депортация, регистрациясы жок деп камап туруп, узатканда Кыргызстангачы. Укук коргоо кызматкерлери болот. Ал адамга азыр эми депортацияны жоюш үчүн жанагы какой-то штраф төлөп туруп кирсе болот деген закон чыгарды жакында. Ошону колдонсо болот. Жок, ал закон, дагы бир жолу айтам, ал закон только эгерде ата-энеси гражданин, аялы гражданин же баласы гражданин болсо, ушул экинде гана штрафка алмаштырып чыгарса болот. Или Россиянын территориясында ипотека үйү бар болсо, или узак убакыттан бери жашап эчкандай кандайдыр бир правонарушение кылбаса. А так баардыгыныкын эле штрафка алмаштырды деген закон, аны айткан киши өзү жалганчы, ал закон жок. Андай закон жок. Кызынын жарандыгы бар, бирок кызынын уже турмушка курган өзүнүн жашоосу бар да. Өзүнүн жашоосу болсо деле эчтеке болбойт, ошол экинин основаниясында соттошуп чыкса болот. Мына кызы гражданин, там кызын караганы кириш керек да. Мен баягы штрафымдагы госуслугага келбейди, госуслугам бар, карталар бар. Ал госуслуга чыгыш үчүн ал биринчи сотко өтүп, соттон решение чыгып, анан исполнительный производствого чыгыш керек. Так что көпкө күтөбүз. Жана абамдыкынын значит эмеси болсо, кызы жарандыгы российский да, ага неме колдонсо болот экен да штрафты. Ооба, обжалование кылса болот. Неме Кубаттан менин номурумду алып, ошо акеңизге берип коюңуз, акеңиз Кыргызстанда болсо мага чалсын. Бүт баардык документтерин карап туруп соттошуп берип алабыз. Хорошо, мен жака бир белги берип коюңуздарчы, телеграмман жазсам кетпейт экен мен. Хорошо, мына Кубат жазып коюңуз. Рахмат. Кубатка болосуз. Бүгүнкү сизге личкаңызды саламды жазып койдум. Караңызчы. Суроо барбы? Менде Кандай дейсиз? Алло, менде бир суроо бар эле. Кубат байке, салам алейкум. Айткыла. Мен паспорт гражданство алайын деп аттым эле. Анан бирөө алып берем деп атат. Анан алга кандай жолдор бар? Ал айтып атат, загран паспорт ал, кирди чыкты кылып кел. Загран паспорт менен деп. Мен ID карт менен кирген элем. Анан менен кандай шарттары бар да? Мисалы 2 жылда, 3 жылда колго тиет. Тууган, сизге бир суроо айтыңызчы, сиздин ата-энеңиз же аялыңыз же балаңыз гражданин Россиябы? Жок, эч кимибиз, братишкам, бир тууган гражданин Россия. Эми анда тууганым мындай да, сиздин эгерде ата-энеңиз же болбосо аялыңыз же балаңыз гражданин Россия болсо, сизге вряд ли гражданство алып бере алат бирөө. Да, эгерде алып берем деген киши ал өзү тоже мошенник. Жок, мен түшүндүрүп айта албай калдым сизгечи. ЗАГС, через ЗАГС бир аял киши алып берем деп.
Менин аз семьям бар. Туган мындай да, Ооба. ЗАГС менен уже гражданство берген 2024-жылдан бери токтоду. Анын үстүнө сиз ЗАГСка тургандан кийин 3 жылдан кийин гана РВПга тапшырганга уруксат алат. 3 жылдан кийин. Же болбосо ошол эки жана фиктивный брак кылган аял экөөңөрдүн ортоңордо общий бала болуш керек. Же сиз ошону да пландап атасыз, общий бала жасай алабыз деп. Планыңызда жок да, туура айтамбы? Значит, сизди жөн эле мындайча айтканда алдап атат. Эми сиз угуңуз, эгерде атаңыз, апаңыз барбы тирүү? Атам, апам бар, алар Кыргызстандын граждане, алар. Эми угуңуз, эгерде сиздин экөөңүз дедиңизби, кимиңиз гражданин Россия болсо, атаңызды же апаңыз сүйлөшүп Кыргызстандан барып ошол эки Россияга барып 4 ай мейманчылап кел аке деп туруп, ошол жерге Россияга алып келип туруп, ошол жанагы гражданин Россия баласынын аркасынан атаңыз же апаңыз гражданство алса болот. 4 айдын ичинде. Ошол атаңыз гражданство алгандан кийин же апаңыз гражданство алгандан кийин, андан кийин сиз гражданство алганга шарт түзүлөт. Только ошол жол жакшы дең. Эң кандай десем, эң уверенный жол ушул да. Анан сиз ал орус катын менен анан нике кыйып, анан 3 жыл күтүп, анан 3 жылдан кийин балалуу болуп, анан ал балаңызга гражданство алып берип, анан өзүңүз гражданство алганыңыз жакшыбы же 4 айдын ичинде атаңыз же апаңыз гражданство алып кетсе андан кийин алганыңыз жакшыбы? Так что ойлонуңуз. Ато мен даярданып аттым эле ошол загран алып, анан ал акчага деп атат, ал деле ошо канча акча сурап атат? Канча акча сурап атат? 200 турат. Общий. 200 миңди көрдүңүзбү? Мага 50 миң сом берсеңиз, мен сизге бутеле жасап берем. Рахмат, болду, маалымат алып алдым. Все хорошо. Рахмат. Так, Нурлан аке, могул ОМС боюнча дагы проблема болуп атат да. Бул жерде иштейт экен, бирок трудовой договор берилбейт экен да. Азыр бериле экен, беребиз деп бербей атышты. Алып анан кийин операция болуш керек экен. Кантип алса болот эми ушул ОМСти? Эми биринчиден жанагы иштеген жери трудовой договор бербей атса, бул өзү незаконно ошол эки ишканасына кандайдыр бир коркутса болот да. Сени федеральный миграционный службага ушуна арыз жазам. Силерге келип 800 миң сом штраф салып кетет. Или давай трудовой договорду эртелет десе болот да, бул бир. Экинчиси, эми такыр ага күчү духу жетпей же болбосо айлыгын кыя албайт негизи кыргыздарчы. Көбүрөөк айлык алып калса, ошол жер менен урушпаганга аракет кылат го эми кыргыздар. Баарыбыз эле ошондойбуз. Эгерде андай болсо, андай эптеп бир законный бир жерден аябай жакшыраак деген трудовой договор сатып алып, анан ошол эки менен барып ОМС алса болот. Кандай дедиз уну? Экинчи вариант, Нурлан аке. Только жанагы жакшыраак трудовой договор сатып алып, базада бар деп бирөөлөр гарантия берип чыгарат го, эми ошол экин текшерип, жакшыраак базадан чыккан трудовой договор сатып ала калып, барып ОМС алып, андан кийин аны ыргытып ийсе болот да, тиги эки трудовой договорду. ОМС алган. Хорошо. Эки вариант тең, сатып алган жарабайт да, ОМС. Эми сатып алган өзү негизи бир ай 15 күн базада чыгат экен. Мен баягы бирөөнүкүн текшерсем 15 күн базада турду. Так что ошол 15 күндүн ичинде чукуп барып оформить эте калыш керек да бирок. ОМСтичи. ОМСтен бир барсаң тигиреки временный ОМС берип, анан бир айдан кийин основной ОМС берет. Болду. Хорошо, түшүнүктүү, рахмат. Гуля Самарова, бериңиз сурооңузду. Гуля Самарова, микрофонуңду жагып сүйлөңүз, сизди укпай атабыз. Гуля Самаровада суроо жок окшойт, э? Так, кимде суроо бар? Угулуп атабы? Мен суроом 18-июнга билет алганмын, бирок регистрациям 25-майда бүтүп калды. Тиги аэропортто эчтеке кылбайбы? Сурабайбы регистрация? Эжеке аэропортто сурабайт го, аэропортко чейин сурап калышы мүмкүн да. Сиз аэропортко өтүп жетишиңиз керек да, кармалбай. Ага 2 ат болом го негизи.
бирок аэропортто сурабасак болот. кыргыздар ошол эле так акыркы күнү кармалчу эле да абайлаңыз. Эми 25 майда бүтүп калса 18 июнга алып турсуз. Убактысы бар экен, ошентип регистрация кылып койсоңуз болмок эжеке. Насовсем кетем да ошон үчүн жасатпадым эми. Биротоло кетем. Эми насовсем кетем деп ат баспайм деген жерим миң басат эжеке. Насовсем деп атып эле кыргыздар 1-2 айдан кийин кайра акчасы түгөнгөндө кыргыз кой Россияга барып иштеп келе калайын деп жөнөчү эле кайра. Так что караңыз эжеке. Макулбу? Кармалбаганга аракет кылыңыз. Рахмат. Анан да бир суроом, менин кредитке телефон алганда ал эч кандай төлөбөй эле кетем деп атат. Төлөбөгөн деп атат? Ооба, төлөбөй эле чыгып кетемин деп атат да. Аэропортто сурабайбы ошо золотой коронадан алганда? Аэропорттон сурабайт, бирок акыреттен сурайт эжеке. Дүйнөгө барганда да сурак болот да, ошондо бирөөнүн актын жеп ушрекинтип атайлап кредитти алып төлөбөй кетип калыпсың деп да сурак болот да. Анан эми акыреттеги сурагына жооп бере албайм, бирок эгерде кредитти алып, эгерде алар сотко берилет болсо границадан чыгып кетсе болот. Жок, ал кайра келет да, ошон үчүн срочно барып келишим керек деп, ошон үчүн төлөбөй эле барып келип анан төлөйм деп атты да. Эгер убагында ал мындай эжеке, кредит деген мисалы үчүн азыр телефонду берет, бирок ай сайын төлөп турасың. Эгер ай сайын төлөп аткан төлөмдөрүн төлөп аткан болсо, анда проблемасы жок. Анан алган бойдон 1 жыл, 2 жыл бою төлөй элек болсо, анда тигиреки карзы немеге чыгып кала турган болсо, тиги судебный приставка анан кусат эжеке ошол жерде. Жок, ал негиз төлөп бүткөн. Анан кайра чалып эле ушинтип атат, золотой коронадан. Какой-то бир акчасы калганы бир 50 рубль калганбы, ошол көбөйүп кетиптир. 33 000 болуп кетиптир ошол. 50 эжеке мындай да, бул жерде бир кичинекей нерсе бар. Россия Федерациясынын закону бар. Закон боюнча кредиттер өзүнүн стоимостунун 3 эсе ашпаш керек да. То есть 30 000 сом алсаңыз, сиздин кредитиңиз 90 000 сом болот дагы, болду, андан ары өспөйт да. То есть сиз алган 50 рубль калып калса, ал эч качан 30 000 сом болуп кетпейт. Значит, бир жерде же иниңиз алдап атат, наибой эле вероятно да бул. Анан же болбосо тигиреки золотой коронанын базасы бузулуп калышы мүмкүн да, акча алган базасы. Кайсынысы мындай немерээк да, ишеничтүү. Конечно, золотой корона момчу миллиондогон мигранттарга берип атып, анан ал базасы бузулуп калбаса керек да. А так, значит, сиздин иниңиз бир жерден косяк кылып, сизге алдап атат да. 50 сом эч качан 30 000 сом болуп кетпейт экен. Жок, мен примерно ошентип атам. Акылында рахмат, чоң рахмат сиздерге керек. Хорошо, рахмат.